Биздин больницаларда мамлекет тарабынан миллиарддеген акчалар бөлүнөт да. Бекер дарылар берилсин деп, анын перечини бар, анын кандай дарылардын аталыштары бар, бекерге берилсин деп. Өтө жакшы көзөмөлгө алыш керек да, алып туруп. Армысыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор. Бизде кворум бар, күн тартибин бекитип алалы, урматтуу депутаттар. Так, күн тартиби Кыргыз Республикасынын 27-30 центнер эгиниңер бар. Силердин эгиндин азыр 90% бүтүн бардыгы апшык басып кетти. Апшык баскан жерден 15 центнерден ашык эгин алсаңар, пожалуйста, контрольный менен быйыл барып оруп көрсөтөбүз, аныкташабыз, пожалуйста. Эгер макул болбосоңор. 15 центнерден ашык эгин албайсыңар ал жерден. 27-30 деген бардыгы туура эмес цифра. Апшык баскан жерде не только эгин эртеге кийинки күнү башка да түшүм болбойт. Ошондой эле жолдоштор, мен бүгүн мамлекеттин ушул деңгээлинде чечиле турган негизги бир айыл чарбасында маселелерге көңүлүңөрдү буруп койгум келет. Биринчиси, кетирген катачылыктын башы биз өзүбүздөгү бар мүлктүн эсебин алып, хотя 10 кой берсең да ушунун продукциясын 15 жыл сенин балдарыңа чейин жүргүзгөн айыл чарбасындагы политикаңар билбейм, кээ бир эле жолдошторду канааттандырбаса, бизди ошондой эле Кыргызстандын элин канааттандырбайт. Мындай политика менен айыл чарбасын алып барууга мүмкүн эмес. Бул айыл чарбасына только душмандык өнүктүрүш эмес. Переработка боюнча айтайлык. Мына барып токтоду деп справка жазыпсыңар. 45 миллион доллар алдык. 15-20 күндөн кийин сөзсүз 10 сомдон жогору болот. Biz uşağa baratабыз, себеби мен кечээ үчүн сурап бердим, что неприкосновенный запаска чейин газга берип салдык. Бүгүн рынокты поддержка кыла турган эчтеке жок мамлекет. Эми ар бир нерсени акыры бир кичине отуруп, эсеп кысап кылып, анан ошого карата бир мамиле кылбасак, менин оюмча туугандар болбойт. Эми мына айыл чарбасы боюнча мен бул сөзүмдү аныкташ реформа кылган жолдоштордун кимисинин теориясы болсо дагы чындыгын айтыш керек. Кыргызстандын айыл чарбасы реформа болгон жок, а Кыргызстандын айыл чарбасы талкаланды жолдоштор. Мен бул сөзүмдү аныкташ үчүн 2-3 негизги факторлорго көңүлүңөрдү бургум келет. Биринчиси,